Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Насаиде жана Сунан Ахмадта келген хадис сохи. Абдулла ибн Амр деген сахаба хабарлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ва кана якулу: Аллахумма инни а'уду бика мин галабати дайн ва галабати аду ва шаматати а'да." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны айтып жүрчеле деп Абдулла ибн Амр деген сахаба кабарлатат. О Аллах мени карызга батып калуудан, душмандын үстөмдүгүнөн жана душмандарга келече болуудан же табасы кануудан сактай көр деп айтып жүрчү экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бекем ниет кылып ушул дуаны жаттап алайлы, жаттап алып дайыма айтып жүрөйлү. Вакана якулу дегенде араб тилде учурчак менен келет да. Ал айтып жүрчеле деген бул дайым айтып жүргөнүн кабар берет. Айтты деген жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айткан деген эмес, айтып жүрче эле деген сөз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну дайыма айтып жүргөн дуалардын бири экенинен кабар берет. Жана башка бир хадистерде дагы келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол дуалардын биринде дайыма ошо карызга батып калуудан, адамдардын үстөмдүгүнөн душмандарга келече болуудан, алардын табасына канууга душар болуп калуудан, зулумунан, ушундай нерседен сактанган арасында сөзсүз ушундай карызга батып калуудан сактанган дуалар келет. Мисалы дагы бир дуасында айтат: "О Аллахым, Аллахумини ауду бика минал хамми вал хазан." О Аллахым, мени кайгыга кападан, гамдан сактай көр. Вал аджзи вал касал, жана алсыздыктан, жалкоолуктан сактай көр. Вал жубни вал бухл, жана коркоктуктан жана сараңдыктан сактай көр. Вадала аддайн, жана карызга батып калуудан, вагалабатыр рижал, жана адамдардын үстөмдүгүнөн деп. Эгер Аллахтын элчиси, адамдардын эң шарапаттуу адамы, Аллахтан жиберилген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерселерден сактанып, Аллахтан жалынып жалбарып дуа кылып жүргөн болсо, бизге окшогон жөнөкөй адамдар мындан да муктажыракпыз бул нерселерден сактанууга. Берден биринчиден карыз деген эмне? Бул жерде ушу араб тилди түшүнгөндөр билет, минат дайин деп келген жок да. Мин галабати дайин деп келди. Жөн эле карыз эмес, карыздынка батып калуу, карызга көмүлүп кетүү, карызды төлөй албай калуу деген маани бар да бул жерде. Ошон үчүн Айша энебизден келген хадисте кабарлап айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо намазында дагы карызга батып калуудан, карызга түшүп калуудан сактанган дуалары бар эле. Мисалы: Аллахумма инни ауду бика минал ма'сам вал маграм. О Аллахым, мени күнөөгө батып калуудан жана карызга батып калуудан сактай көр. Ушул нерсени укканда кээ бир сахабалар сураган: "О Аллахтын элчиси, ма актару ма тастаиду я Расулаллах минал маграм." Сиз карызга батып калуудан көп сактанасыз го деп сурап атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген: "Иннар раджула ида гарима хаддаса факаззаб ва ваада фаахлаф." Себеби адам карызга түшүп калса, сүйлөсө калп сүйлөйт, уада кылса уадасынан таят деген. Мына ошол карыздын кесепетинен Аллах сактасын, түшүп калса адам баягы бир жумадайын кел, бир жумадайын дейт, бир жумадайын берем дейт, ана бир жумасы болбой калат, калп болуп атабы? Ваада фаахлаф, уада кылат, уадасынан таят. Баланча күнү берем дейт, ал күнү бербейт, уадасынан тайып атабы? Аллах сактасын, ошол карыздын айынан калп сүйлөшкө душар болот жана уадасынан тайган болот. Ал эми калп сүйлөө, уадасынан тайуу бул эки жүздүүлөрдүн сыпатынан хадистерде келгендей. Алымдар айтат, ушу намазда дуа кылган кайсыл учур десе ошол саламга чейин болот, же болбосо саламдан кийинки деле учурларда ошо дуа кылгандар деп. Же нафил намаздарды окуганса саждада кылсаңыз да болот. Намазда дегенде ушундай нерселер камтылат. Же саждада, же салам бергенче аттахият салават айткандан кийин, же болбосо намаздан кийин нафил намаздарда сактанат. Аллах сактасын карызга батып калуудан. Ошон үчүн алымдар айтып келет, бул карыз деген ушундай бир бале, карызга батып калып, ошону төлөй албай ушундай нерсеге түшүп калуу, түнкүсүн кайгыган болот, ал эми күндүзү ал адам кор болот дейт. Эмнеге десе, түндө десе ары оонап, бери оонап, телефонуна SMS келеби, WhatsApp'ынан келеби, чалып калат. Эч такылдаса карыздар келген жокпу болуп деп, күндүзү болсо көчөгө, базарга чыкса, баягы карыздарга жолуп калбаймы деп жалкактап, ошондой болуп калат да. Аллах сактасын. Кандай ошончо айткан, күндүзү кордук, ал эми түнкүсүн болсо кайгы капа деп. Адамдардан качып калат.
телефону чалса да чочуп калат, забору такылдаса да чочуйт, WhatsApp дейбизби азыркы эмелерине жакшы жооп бере албайт. Мына ошентип кайсы бир деңгээлде кордукта жүрүп калат деп. Аллах Таалам баарыбызды ушундай карызга батып калуудан сактасын. Ушу карызга тиешелүү өтө бир пайдалуу маалыматтарды угуп, алымдар эмне деп кеп кеңеш берет, жана карыздан кутулуунун кандай жолдору бар, карыз алууда кандай адептер сакташ керек, кайсы учурда карыз алыш керек, карыздан кутулуунун дуасын жаттоо менен ошону түшүнүү менен ушундай оор нерседен арылууга жолдорду үйрөнүп алалы. Сактасын. Себеби дегенде ушундай нерсе келген нерсени билбестиктен канча адамдар карыздын айынан азын өлүп калган, карыздын айынан үй бүлө ажырашып кеткен, карыздын айынан жакын адамдар катташпай душман болуп калган. Эми айтып отурса, мунун артынан келген апаттар дейбизби, балелер дейбизби, аябай көп. Ошонун бирден бири ушул карыз деген маселени билбегендиги, ошого кош көңүл кылгандыгы, ага кайдыгер мамиле жасагандыгы, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөттөгү жолдорду билбегендиги, мына ушундай дуаларды түшүнбөгөндүгү эми айтып отурса көп себептер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын деле өмүрүнө карасак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндө жанагы согушта катышкан калкан деп коебу, мирит, жаадан, найзадан коргонуч нерсе. Ошол нерсеси бир жөөттүн үйүндө калып калган, залогдо. Алымдар айтат, ошол залогдо, ал жөөт деле жөн залогко койбойт да. Бул деген сөз, ошол акчаны пайгамбар алганда залог койгон, ошол залог ошол акчадан да көлөмү өйдөрөөк болушу мүмкүн да. Бул эмнеден кабар берет? Ошондой таштап коюу менен адам ошол бир жерден карыз алганда ошону мен кыла аламбы, ошого орду барбы деп анализ кылып, жет өлчөп бир кезип ойлонуш керек. Карыз берип атса эле бекер берип аткандай албай. Анда аласасы баргандан кийин бересеси бар деп коет го кыргызда. Ошол калканы калып калганын бир белгиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карызга өтө кылдат мамиле жасагандыгы. Жөнөкөй маселе эмес карыз. Карыз албастан ошого залог коюп, анан ошол өлкө өтүп кеткенден кийин ошол калканын алып барып берген, алып барып карызын төлөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү. Ошол карыздын айынан керек болсо ошол шейит кеткен адамдын да күнөөсү кечирилбейт деп келет. Согушта өлгөн шейит кеткен адамдын дагы мындай деп келет хадисте: "Аш-шахиду югфару лаху замбуху куллу илля дайн." Шейит кеткен адамдын бардык күнөөсү кечирилет, тек гана карызы деп. Карызы кечирилбейт. Дагы бир ушу Сахих ибн Хиббанда келет, бул да хадис сахих. Саубан деген сахабадан айтат хадисте: "Ман жаа яумал кияма бариан мин салас дахалал жанна." Ким кыямат кайымда ушул 3 нерседен оолак, сак, саламатта болуп келсе, бейишке кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Алар ким десе, текеберликтен, бой көтөрүүдөн алыс болгон, вал гулул дегени ошол жана согушта калган олжодон алдап урдап албастан бекитип албаган адам, ваддай жана карыз жок адам. Ушул 3 нерседен арылган адам бейишке кирет деп келген. Бул да кабар берет, бул карыз алганда өтө кылдаттык менен ойлонуп иш кылыш керек. Андан кийинки дагы бул жерде айтыла турган нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көңүл бурайлы. Ушундай Аллахтын элчиси, адамдардын эң шарапаттуусу болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахка жалынып жалбаргандыгы, өзүнүн алсыздыгын, Кудайга муктаждыгын көргөзгөндүгү бизге үлгү болуш керек. Бизге үлгү болуш керек. Анан кээ бир надандардай, адашкандардай болуп, пайгамбардан жардам сурап жүргөндөр бар. Кыйын учурда "Я Расулалла" деп Алланын элчисинен жардам сурагандар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Аллахтан сурап аткан болсо, анан эмнеге алар пайгамбардан сураш керек? Бул ширк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп атат мына. Пайгамбарда эч кандай Кудайдын кудайлык сыпаты жок. Пайгамбар жардам берип, пайда бере албайт. Бүт жакшылык Аллахтын колунда. Кээ бир адамдар ушу умрага барса да, ушу кабырынан туруп тилегендер бар экен. Пайгамбар түшүмө кирсе жардам сурайм дегендер бар экен. Пайгамбарды ортомчу кылып жардам сурайм деген сыяктуу түшүнүктө жүргөн адамдар бар. Жардамды жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суралат, пайгамбардан суралбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сурап атат Аллах Тааламдан. Мына ушул нерсени дагы бул дуада камтып түшүнүп алалы. Анан суроо келет: негизи эле анда эмне? Карыз ушундай болсо карыз алган болбойбу деген суроо. Алымдар айтат: албетте карыз алса болот, бирок анын шарттары бар. Кандай учурда карыз алса болот? Эгер ошол карызды төлөй ала тургандай мүмкүнчүлүгү болсо, тез арада төлөй ала тургандай мүмкүнчүлүгү болсо, кээ бир алымдар айтат ошонун суммасы аз болсо, мүмкүнчүлүгү болсо деп. Анан мисалы сиз бир жерде 20 000, 30 000 айлык алып иштейсиз. Анан кыздуу же балалуу болуп калдыңыз. Айдын ортосунда айлыгыңыз болсо, айдын аягында тиет. Анан сиз баягы кыздуу болсо 1 кой, балалуу болсо 2 кой деп ошо балаңызга той өткүзүп коеюн деп атасыз. Акыйка деп коет. Жентек той дейбизби, бешик той дейбизби? 1 койго сиздин айлыгыңыз жетет. Бирок азыр жок.
айлығыңыз айдын аягында тиет, ошол акчага сиз эсептеп туруп бир койду бирөөдөн карызга акча алып туруп койду алып келип каласыз да. Ушундай учурларда болот дейт. Билесиз да, муну мен алсам бул жерде мындай акчам бар, мына ушу мен кутулам деп. Ал эми кээ бир адамдар эч кандай планы жок, каяктан төлөрүн да өзү да билбейт, анан Кудайдын бир буйруганы болор келечекте деп туруп акчаны алып алып, биякта ягына коротуп салып, анан жүрө бергендер бар. Аллах сактасын, булар коркунуч абалда. Мисалы, азыркы күндө кээ бир адамдар рассрочкага үйүнө кымбат мебелдерди, гарнитур дейбизби, кымбат телефондорду, машиналарды, ошондой бир кооздукту, комфортту жакшы көрүп, ошонун артынан бекер берип аткандай эле рассрочка алып бергендер да бар да. Анан ошо рассрочканын тияка кагазга да келишип алат, мынча да берем деп. Аны да бербейт убагында. Ага пеняз өсөт, тигилер штраф салып үйүнө келет. Эч кандай эсеби жок, алып алып, аларды да жүдөтөт, өзү да жүдөйт, үйү дагы сарсанаа болот, качан беребиз деп. Ошо сөз да болот. Мына ушунун бардыгы кайсы бир деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанып жүргөн нерсеге түшүп калган адамдар. Ошон үчүн рассрочкага алганда да адам ойлонуп алыш керек. Ошол нерсе мага чын эле керекпи? Мен ушуну төлөй аламбы? Мүмкүнчүлүгүм барбы деп ошону алына караш керек. Сахih хадистердин биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ахада дайнан ва хуа юриду ан юаддия аналлаху азза ва жалла." Ким бир карыз алып, ошол карызды кутулам деген бекем, ушундай кутулам деген ниети болсо, Аллах таала мага жардам берет кутулушка дейт. Ошонун хадистин деле түшүндүрмөлөрүндө алымдар айтат да. Кутулам деген сөз ошол карыз алганда ошону бере тургандай бир булагыңыз бар. Так билесиз каяктан аларыңызды. Мындай эле божомол эмес да. Эми дагы бир буйруганы жаткан чыгар, алып берейин анан көрөбүз да деп. Жок, андай эмес. Бул жерде кимде ким карыз алып туруп берем деген болсо, мына ушундай адамдарга Аллах таала жардам берет деп атат. Дагы бир Бухариде келген 2387 хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан келгенде айтат: "Ман ахада амвалан нас", ким адамдардын акчасын алса, карызга алса деген сөз да, ахада амвалан нас, юриду адааха аддаллах. Ким адамдардан карызга акча алып ошону берем десе, Аллах таала мага берүүгө жардам берет. Оман ахада юриду итлафаха атлафахуллах. Ким адамдардан алып боштук кылса, кайдыгер кылса деген маанилер да бул. Кем может кечирип коет чыгар, эми көрөбүз деп барганда ойдо болот адам, кош көңүлдүк кылып, ага Аллах таалам жардам бербейт дейт. Азыркы мына дуада келгендей карызга батып калгандардан болуп жүрөт, Аллах сактасын. Ошо ниетине жараша. Кээ бирлер ушу карыз алганда бербейм деп алгандар да бар экен, Аллах сактасын. Эптеп убагында алып алат, анан созуп жүрө берет. Анан тиги адамда жадап кеткендигинен сурабай деле калат да. Себеби билет муну бербээрин. Бул жакшы эмес. Ошол адам ушул нерсе керекпи, керек эмеспи, акыл калчап, ой жүгүртүп, өзүңүздөр элестетиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ар бир намазында дуа кылып аткан болсо. Аллахумма ини ауду бика минал маграм деген келген, дайын деп келет, карт деп келет. Аллахумма кфини би халалика ан харамика вагнини би фадлика ман сивака. Канча ошондой сактануулар келген. Себеби бунун артынан адамдын ою бөлүнөт, сарсанаа болот, адамдарга жаман көрүнөт. Аллах сактасын. Кайсы бир деңгээлде ушу адамдардын колунан үмүт кылуу, Аллах таалам жакшы көрөт ушундай адамдарды. Түнкүсүн намазда турат, күндүзгүн адамдардын колунан үмүт кылбайт. Эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ойлоп көрсөңүздөр, эмнеге ошол калканы жөөттүн үйүндө залогто калды? Эмне Абу Бакыр, Умар жанында турат, Усман, канча деген бай сахабалар болгон. Ошолордон деле акча берип турду десе, жардам берип коймок эле да мындай эле. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адамдардын колунан жакын досу болсо да, жакын адамдар болсо дагы ошолордун колунан эч нерсе үмүт кылбагандыгынан кабар берет. Өзүнүн акчасы менен өзүнүн тирилигин кылуу момундун шарапаты дейт. Түнкүсүн намазга тургандыгы жана күндүз адамдардын колунан үмүт кылбагандыгы. Андан кийинкиде карыз, андан кийин берде дуада келип атат: галабатил аду. Жана душмандын үстөмдүгүнөн, душман дегенде душмандын үстөмдүгү, сизди кордошу, жамандык кылышы, Аллах сактасын. Ошодон да сактанган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана душманга таба болушу, келечеги болушу, ошого уят болушу, шылдың болушу, ушундай нерседен да сактанган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул душман дегенде эле капыр болуш шарт эмес. Душман деген ошол. Душман бул сенин бир жакшылыгыңды көргөндө ичи тарыйт. Ал айырмасы жок, мусулман деле болушу мүмкүн, алсыз бирөө. Сенин бир ийгилигиңди, жакшылыгыңды көрсө ичи тарыйт. Мындай чыкканда настроениясы бузулуп калат. Ал эми сен бир кыйынчылыкка түшсөң, ал адам сүйүнөт. Ушул адам сенин душманың. Бир жакшылыгыңды көрсө капа болот, жамандыгыңды көрсө кубанат. Ушул душман да, Аллах сактасын. Бирок бул душман деп алындайга жамандык кылган болбойт.
ал да бир түшүнбөгөн, ичи тар да бирөө болушу мүмкүн. Бирок жакшылык бул пайгамбар саллаллаху алейхи доорунда мисалы душмандар ошол мушриктер болгон, жана пайгамбар саллаллаху алейхи динин таркатышууга каршы тургандар болгон. Бирок акыбет деп коет. Акыбет пайгамбарга кайтат. Акыбет таква адамдарга кайтат. Вал акибату лил муттакин деп билет. Акыбет деген последствиясы, ошонун натыйжасы, аягы барып таква адамдарга кайтат. Ошондой Ухуд согушунда кандай абал болду, Хунейн согушунда кандай абал болду, 12 миң аскер менен барып пайгамбар саллаллаху алейхи канча миңдеген сахабалары катышка туура келди. Кээ бир учурда душмандар сүйүндү, пайгамбар саллаллаху алейхи жанында жүздөй сахаба калды. Бирок акыбет кимге кайтты? Пайгамбар кайтты, ийгилик кайра жеңди. Ыза болгон учурлар болду Ухуд тоосунда мисалы. Эмне деди? Пайгамбар шылдыңдады, баласы чакасы жок, мунун куйругу жок, түйү жок, тукуму куругур деди. Пайгамбардын тукуму эмес, ошол шылдыңдагандардын тукуму куруп кетти. Ошон үчүн вал акибату лил муттакин, акыбет жакшылыктын аягы бул чынчыл таква адамдарга, момун адамдарга кайтат. Бүгүн душманың күлсө, сага жамандык кылса, сабыр кыл, Аллах менен мамилеңди түз, оңдо, иншалла. Ыйман нуру насип болгон болсо, ал душманың оңолор. Оңолбосо бүт жакшылык сага кайтат да. Ошон үчүн каршылаш адамдардын күбөлүгү өтпөйт да. Душмандын душманга күбөлүгү өтпөйт. Бири-бирине өткөн күбөлүгү өтпөйт. Карыз берген адамдарга да насыйхат. Карыз берген адамдар, карыз бергендер, кайсы бир адам карыз бергенде билсин бул чоң сооп, ошол карызын күтүп туруу мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой ар бир күндө ошондой суммада карыздын садака бергендей сообун алат. Бул боюнча хадистер келген. Анан карызга берип, чын эле бир адам чынчылдык жол менен алып берем деп чын ниети менен алгандар бар. Ошону бере албай калса, аны кыйнап кыстагандар да абалы чатак. Алла Таалам Бакара сүрөсүнүн 280 аятында айтат: "Ва ин кана ду усратин фанадира ила майсара ва ан тасаддaqu хайрун лакум ин кунтум та'ламун." Адам оорлоп турган болсо, ага жеңилдетиш керек, күтүш керек жеңилдетип. Эгер садака кылып салган болсоңуз силер үчүн жакшы, ушуну гана билсеңер деп келет да. Ушуну билсеңер деп. Сахих ибн Мажада да айтат, ушу карыз берген адамдарга тиешелүү болот. Ман яссара ала муассирин яссараллаху алейхи фид дунья вал ахира. Ким бир кыйналган адамга жеңилдик берген болсо, Аллах Таала мага бул дүйнөдө жана акыретте жеңилдетет дейт. Бул ошол карыз берген адамдарга тиешелүү. Анан карыз берип, ошондой сооп ишти жасап, анан ага милдет кылып, жаман сөздөрдү айтып, көңүлүн оорутуп, ал адамды кыйнап, кыстап, ошентип алып, ошо сооптон кур калып, жакшылык кылып, милдет кылуу, ал кадимки жана кузуп туруп жегенге барабар. Бирөөгө бир жакшылыкты кылып айтып, кайра милдет кылсаң, кузганыңды жегенге барабар. Ушундай дуаны жаттап алыңыздар. Душманда болушу мүмкүн. Бул баары адамдын маанайын бузуп, көңүлүн буруп, жашоосунда кайсы бир деңгээлде бактысыздык алып келе турган жолдор да. Карызга батып калып жүрсөң, анан душманың сага үстөндүк кылып сени коргоп жүрсө, душмандарыңа келечек болуп жүрсөң, табасы канып, Аллах сактасын, ошолорго шерменде болуп жүрүү, кандай бул кордук. Ушул үч нерсе бул жерде, үчөө тең өтө бир олуттуу нерсе. Биз жогоруда айтып келбедикпи, ушунун артынан кээ бир адамдардын ушу душман болуп, ошонун артынан укталбай, коркуп жашап, ошол адамдардан үркүп жашап жүргөндөр бар. Бүт жакшылык Аллахтын колунда. Душманыңды да бир күнү дос кылып коет Алла Тааланын колунда. Душманыңды зулумун алыс кылып коет, карызыңды жеңилдетип коет. Ошон үчүн жүрөктү Аллах Тааланын өзүнө байлаңыз. Үмүт кылуу Аллах Тааландан. Анан себептерди аткарыңыз. Карыз алганда ойлонуңуз, ушул нерсе керекпи? Канча деген адамдар кереги жок нерселерди алып алып, жол бозо ач көстөнүп, алып алып, карызга батып калып, анан биринин шапкасын бир кийгизип, кайра да бирөөдөн алып, бирөө кийгизип, кыргызда жакшы сөз бар го, сагызган сактыгын эмес суктугунан өлөт деп, адам дагы ошо бар нерсеге да каниет кылбастан, тойбостон үстүнө кошуп, ошо кошуп алганын бар акчасын көбөйтпөстөн, дагы үстүнө карызга акча алып туруп, ошентип банкрот болгондор канча. Ошон үчүн бай болом десең, каниет кыл. Эң бай адамдар, кээ бир адамдардын жүрөгү кедей болот да, колунда бар нерсени көрбөйт да. Ошентип карыз калып, үйүңдү толтургандан көрөп, аз нерсеге каниет кылып иштеп туруп, тапкан акчанын артканын алыш керек да. Анан эл көрсүн, тиги көрсүн деп рассрочкага алып, анан кредитке алып алгандар бар, Аллах сактасын. Бул андан да жаман нерсе. Күнөөнүн үстүнө толтуруп. Ачка калсам дагы, туз менен суу ичсем дагы,
карыз жок жашаган жакшы дечи эле ушул айылдан чоң апаларыбыздан угуп калчу керек. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.